Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Урматтуу кыргыз элим. Бүгүн биз кыргыздын баатыры болгон, кыргыз элимдин желегин желбиреткен, дүйнөгө дөңгөрөткөн Нурлан байкеге келдик. Лакап аты Ташчайнар байке. Тилекке каршы Ташчайнар байке бир канча убакыттан бери оору менен алышып отурган убактысы. Калдайган ошо калың элден жардам сурайбыз. Колуңуздардан келсе дарыга жана башка бир аз керектүү заттарга жардам берип коюшуңуздарды өтүнөбүз. Жана Ташчайнар байке өзү сахар менен ооруп атат, тилекке каршы. Анан азыркы убакытта баса албай жатат. Былтырда ошо сол тарабы полный бүттүк инсульт алган экен. Баардыгы келип, акчага келип такалып атат. Ошо урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар, дүйнөнүн төрт буручунда жүргөн инсандардын баарынан убагында балдарым элдин бетин кантип карайт деп $500,000 макул болбой жана башка мамлекеттерден сунуштар түшкөн кезде кыргыз элдин желегин желбиретем деген инсандардын бири эле. Ошого көптү көрсөкөл болот. Колуңуздардан келсе, келген инсандар кайдыгер карабаңыздар. Алла Таала садака берген, зекет берген, үшүр берген, Аллах жолуна жана башка муктаж болгон адамдарга бергенди. Аллах Таала менин жолума силер 1 сом берсеңер, мен силерге аны 700 көбөйтүп берем деген. Алла Таала ар кимибизди алган эмес, бергендерден кылсын. Тилекке каршы тагдырдын буйругу экен. Ташчайнар байкебизге колуңуздардан келишинче сабым кошуп, ушул болгон көргөн нерселердин баардыгын видеону башка да тармактарга бөлүшүп, калың элге жарыялап, эл сом телефон номерлердин баардыгын отметке кылып коем. Өзүңүздөр Ташчайнар байке менен түзмө-түз байланышып, үйүнө келип алып сурап жардам берсеңиздер болот. Ташчайнар байке да тилекке каршы квартирада турат. Кимиңиздер эмнеге жардам берип атырган болсоңуздар, ошого жардам берсеңиздер болот. Бизге мыкты Ташчайнар байкеге окшогон мыкты инсандар, акчага сатылбаган элим жерим деген инсандар калың элге керек. Ушундай байкелерибиз болгон үчүн Кыргызстан түптөлүп турат. 30 жыл биздин келечегибизди талкалап, уурдап келген акмак эки буттуу айбандардын айынан ушундай туңгуюкка кептелип калганыбыз айдан ачык белгилүү. Америкада болобу, Россияда болобу, Казакстанда болобу, башка чет мамлекетте болобу, Кореядабы, баарыңыздардан жардам сурайбыз. Андан кийин Нурлан байкенин өзүнө сөз беребиз. Өзүңүз бир кыргыз эли менен саламдашып кайрылуу кылып койсоңуз. Эмне демекчибиз? Ассаламу алейкум. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу туугандар. Биринчиден Алла Тааладан, экинчиден калың эл, калк эл журттан айланса болот. Чейинде ошо кайрылуу кылгандык албетте Алла Тааланын колдоосу менен, Алланын амири менен, сиздердин жардамыңыздар менен бүгүнкү күндө ушинтип бутка туруп отурабыз. Тилекке каршы кайрадан кайталап отурат. Андыктан баарыңыздарга чоң рахмат демекчибиз. Колуңуздардан келсе сабым кошуңуздар. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум.